Assalamu alaikum kızlar. Бүгүн себет нанын жасап үйрөнөбүз. Өлчөп алган камырыбызды мына ушундай кылып жайып алышыбыз керек. Тоголок формат түрүндө. Жана өтө жука эмес, калың эмес кылып жайып алабыз. Камырыбызды жайып даяр кылып алдык. Андан кийин сизде кандай форма бар, гүлдүн формасы болсо ошол форма менен, же жок болсо жөн эле крышка менен, же болбосо мына ушундай насадка менен өзүбүз коздоп алабыз камырды. Андан кийин сөзсүз түрдө форманы майлап алышыбыз керек. Майлабасак жабышып калат. Ошол себептен жакшылап майда аябай майлап алып, андан кийин камырыбызды мына ушундай кылып үстүнө коюп, мына ушундай жабыштырып чыгабыз. Видеодогудай кылып жакшылап колубуз менен жабыштырып себет наныбыздын формасын жасап алабыз. Мына ушундай кылып жасап алганыбыздан кийин жумуртканын сарысын жакшылап сүйкөп чыгабыз. Эми болсо ручкасын жасайбыз. Ал үчүн даярдап алган камырыбызды мына ушундай кол менен созуп алабыз. Узун кылып, мына ушундай колубуз менен жугартып созуп алабыз. Андан кийин үчөөнүн башын бириктирип туруп өрүп алабыз. Корзина нандын, себет наныбыздын кольцосу менен ручкасын экөөнү ушундай окшош кылып өрүп чыгышыбыз керек. Алдын ала кызып турган духовкада бышырабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай болгондуктан тез бышып кетпей турган кылып, орточо градуста бышырып алганга аракет кылабыз. Себеби баары тегиз бышышы керек болот. Жана ушундай кылып, бул болсо кольцосу, ушундай кылып тоголоктоп алганыбыздан кийин жакшылап ушундай жумуртканын сарысын сүйкөп, андан кийин бетине коздоо үчүн кара кунжуту сеп койдум. Сиздер болсо өздөрү каалаган кара же болбосо ак кунжуту сеп пайдалансаңыздар болот. Бул болсо себет наныбыз мына ушундай болуп бышып чыкты. Эң биринчи төбөсү бышып кетет. Ошондуктан фольганы жаап коюп, калган жагын жакшылап кызартып бышырып алышыбыз керек болот. Мына ушундай кылып баарын бышырып алгандан кийин ысыгында биз себет наныбызды кураштырабыз. Себеби муздагандан кийин зубочистка менен бириктиргендиктен жакшы кирбей калышы мүмкүн, жана катык болуп кайрадан чыгып кетиши дагы мүмкүн. Ошол себептен ысыгында жакшылап экөөнү бириктирип алабыз. Ручкасын өзүңүздөр карап, жакшынакай кылып, зубочистка менен бар жогунан тегеретип катырып чыгышыбыз керек. Мына ушундай болуп даяр болду. Ичи дагы сонун болуп бышып чыкты. Жегенде дагы аябай даамдуу, ширин болот жана жумшак болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге бул видео пайдалуу болду деген ойдомун.